Саламатсыңар кымбаттуу окуучулар. Кутман күнүңөр менен барыңарга чың ден соолук, жакшы маанай каалайм. Бүгүн адабият боюнча гимназиялык компонент. Аяк оона айынын 26-сы күнгө ишемби. Сабактын темасы Жаңыл Мырза эпосы. Демек, тема наша эпос Жаңыл Мырза. Сабактын максаты: биринчи, Жаңыл Мырза эпосы жөнүндө маалымат алабыз. Получим информацию о Жаңыл Мырза. Экинчи, сүйлөө кептерибизди жана сөз байлыктарыбызды өстүрөбүз. Развиваем развитие речи и словарный запас. Үчүнчү, учимся любить и защищать родину. Кыргызча кандай экен? Элди жерди сүйүүнү, коргоону үйрөнөбүз дейт. Эми өтүлгөн теманы кайталоо жана эске түшүрүү. Повторение по прошлой теме деп айтабыз. Прошлая тема у нас кайсы болгон экен? Курманбек Баатыр. Эпос Курманбек Баатыр. Эмесе, биринчи, Курманбек кандай чыгарма? Отвечаем или не отвечаем, то просто вспоминайте, балдар. Эстегиле эмне өткөнбүз. Курманбек кандай чыгарма? Курманбек какое произведение? Эпостун негизги идеясы эмнеде? Какова основная идея эпоса? Кийинки чыгармадагы негизги каарман ким? Кто главный герой в эпосе? Курманбектин атасы ким? Жана ал кандай адам? Кто отец Курманбека и какой он человек? Эмне үчүн атасы Курманбекти жаман көрөт? Почему отец ненавидит сына Курманбека? Дөлөн деген ким? Ал кимдин атасы? Кто такой Дөлөн? И чей он отец? Курманбек эмне үчүн өлдү? Жана кимдер үчүн курман болду? Почему он умер? И за кого он погиб? Акыркысы, Курманбекти ак кепинге уруп жерге берген адам ким болгон? Кто похоронил Курманбека? Карагыла сүрөттөрдү көрүп турасыңар. Демек, Жалал Абад областында Курманбектин эстелиги турат. Эмне үчүн эстелик Жалал Абад областында? Анткени Курманбек Баатыр каякта туулган экен? Жалал Абад областынын Сузак районунда туулган. Эмесе, кана жаңы теманы баштайлы. Биздин жаңы тема Жаңыл Мырза эпосы. Мен менен кошо окугула, балдар, жакшылап туруп окуйбуз, жакшылап түшүнгөнгө аракет кылгыла. Котормосун силер өзүңөр которосуңар, дептерге жазып которосуңар. Мен бир аз орусча которгонго аракет кылып беремин. Баштадык. Жаңыл Мырза эпосы элдик чыгарма, баатырдык эпос. Чыгарманын бир нече варианты бар. Жаңыл Мырза боюнча эпос, дастан, поэма жана драмалык чыгармалар жазылган. Бүгүн биз эпостун мазмуну боюнча кыскача баяндама кылалы. Эмесе, кыргыздардын Нойгут уруусунун башчысы Жаңыл деген кыз болгон. Ал кичинесинен эркекче кийинип, эркекче тарбияланып калат. Чоңойгондо жаа тартат, мергенчиликке чыгат, элин багат, элин душмандардан коркойт. Жаңыл үй бүлө куруп, турмушка чыгуу жөнүндө ойлобойт. Нойгут эли ага Мырза, жигит деген атты берип, ал Жаңыл Мырза аталып калат. Кыргыздын дагы бир уруусу, Сарыбагыш уруусунан Түлкү Баатыр Жаңыл Мырзаны сүйүп калат. Ал 3 досун алып, Жаңылдын элине барып, алардын жылкыларын айдап кетет. Жаңыл кыз мергенчиликте жүргөн. Ал бул кабарды угуп, алардын артынан кууп жетет. Түлкүлөр бул мезгилде жардын алдында от жагып, эт кайнатып, эс алып отурушкан. Демек, кайсы мезгил убакыт болгон экен? Түн болуп калган экен да. Караңкыда оттун жарыгынан кыз Түлкү Баатырды көрүп жактырып калат.
ошол мезгилде жаңыл мырзанын кер тайганы борзою охотничья собака деп айтабызбы, эттин жытынан улам эт кайнаган казандын жанына жетип барат. Аны көргөн түлкү баатыр канчыктын канчыгы го деп айтканда жаңыл мырзага бул сөз түн болгондуктан жакшы угулат. Намыстанган жаңыл мырза төртөөнү тең жаа менен атып салат. Түлкүнүн туугандары өч алуу максатында айлакердик менен жаңылды колго түшүрөт. Аны карыган чалга аялдыкка берип коюшат. Бир топ жылдан кийин жаңыл мырза өз элине кетет. Элине келсе, жаңыл мырзанын Нойгут уруусун кытайлар талкылап кеткен экен. Ошондо жаңыл мырза баягы 4 жигитти өлтүргөн жерге келип, өзүнө бычак сайып өлгөн экен. Түшүндүкпү балдар? Кыскача маалымат алдыңар. Эмесе орусчасын бир аз айтып бергенге аракет кылайын. Кыргызского рода Нойгут была девушка по имени Джангл. С детства она получила мужское воспитание, стреляла из лука, занималась охотой, владела оружием и защищала свой род. О семейной жизни девушка не думала. Народ дает имя Мырза. Это означает, это мужчина или джигит. А глава рода Сарбагыш, это другой род тон, да? Сарбагыш был Түлкү Баатыр. Он влюбляется в Джангл. Он нападает на табун рода Джангл. В это время Джангл была на охоте. Джангл, узнав, бросается в погоню. Джангл Мырза настигает их ночью, где они остановились и отдыхали. При свете костра варили мясо. Девушка, увидев Түлкү Баатыра, почувствовала, что он ей нравится. У Джангл Мырза была охотничья собака Киртайган, и она, почуяв запах мяса, подбежала к казан, где варится мясо. Түлкү Баатыр, увидев собаку, воскликнул: «Это, сука, собака Джангл? Джангл сучки!» Услышав это оскорбление, Джангл Мырза убивает 4 мужчин стрелами своего лука. И андан кейін родственники Түлкү Баатыра целью дейт вместе берут в плен Джангл Мырза и насильно выдают замуж за старика. Через несколько лет возвращается на родину и узнает, что весь ее род уничтожен китайскими захватчиками. Джангл Мырза, не пережив такую трагедию, и она возвращается на место гибели Түлкү Баатыра и умерла, заколов себе кинжалом. Сүрөттү карагыла. Сүрөттө кимди көрүп турабыз? Жаңыл Мырза, дагы Түлкү Баатыр. Ошондой эле жаачы кыздын сүрөтү турат. Анткени Жаңыл Мырза жаачы кыз болгон. Жаачы кыз орусча лучница деп айтабызбы? Жаачы кыз, значит, Жаңыл Мырза лучница болгон экен. И бул жерде дагы эмне турат? Китеп турат, балдар. Бул Жаңыл Мырза эпосы. Эмесе үйгө тапшырма алалы. Тексти мен жанагы айтканмын. Текстти окуйбуз, которобуз. Читаем тексти внимательно, потом переводим. Экинчи, силер үчүн жаңы сөздөрдү сөздүк дептерге жазгыла, которгула. Если есть для вас новые слова, то пишите тетрадька переводом, словарный тетрадька. Эмесе ошентип бүгүн сабакты биз бүттүк. Кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө бардыгыңарга ийгилик